2025-жылдын 9 май күнү Балыкчы шаарында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган кеңири иш-чара өткөрүлдү. Бул улуу күндү эскерүү элдин тарыхына, эркиндик үчүн күрөшкөн аталарга болгон терең урматтоо. Сталинград согушундагы немис фашисттик аскерлердин талкаланышынын 80 жылдыгына арналган өлбөс полк жүрүшү менен башталып, согушта курман болгон жана ардагер ата-бабалар эскерилди. Жөө жүрүш Балыкчы шаарынын Борбордук аянтында башталып, шаардык маданият үйүнө чейин уланды. Салтанаттуу майрам Балыкчы шаардык аянтында ардагерлерге арналган гүлчамбар коюу аземи менен башталып, аларга сый-урмат көрсөтүлдү. Шаар тургундары жана жаштар согуштун каармандарына ыраазычылык билдирип, тынчтык үчүн курман болгон жоокерлердин элесине таазим кылышты. Жарандарды жана кала меймандарын куттуктап, шаар мэри Азамат Арнабек уулу, шаардык кеңештин төрагасы Дастан Аманалиев жана башка расмий жетекчилер сөз сүйлөштү. 9 май улуу ата мекендик согуштагы жеңишке арналган байрамыңыздар менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман жана мэриянын аппаратынын атынан куттуктайбыз. Жеңиш күнү элдиктин, кайратмандыктын, мекенге болгон чексиз сүйүүнүн күнү. Кыргызстандык 360 миңден ашуун жоокердин согушка катышып, алардын миңдеген кан майдандан кайтып келбегени, бул жеңиш кандай кыйынчылык менен келгенин айгинелеп турат. Мекенге болгон сүйүү, өз элине болгон кызмат, бул сөз менен эмес, иш менен далилденчү ыйык парз. Билимге умтулуу, адептүүлүк, ата-энеге болгон сый-урмат, биримдик жана жоопкерчилик бүгүнкү күндүн да келечектин да негизги талаптары. Урматтуу шаардыктар, бул күн унутулгус тарыхыбызды эскерүү, тынчтыкты жана биримдикти сактоо, эртеңки күн үчүн жоопкерчилик алуу күнү. Ар дайым улуу муундун эрдигин эстеп, алардын аманатына татыктуу жашайлы. Бүгүн биз улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 80 жылдыгын эскерүү менен ошол кандуу күндөрдө мекенибизди кайратмандыгын жана мекенге болгон чексиз сүйүүсүн терең ызат менен эстеп жатабыз. Улуу муундун өлбөс, өчпөс эрдигин эч качан эстен чыгарбай, жолун татыктуу уланталы. Урматтуу ардагерлер, сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр жана үй бүлөлүк бакыт каалайм. Сиздерге болгон урмат сыйыбыз ар дайым бийик болот. Сиздердин жеңишиңиздер биздин сыймыгыбыз. Бул иш-чарада согуштун ардагерлеринин жесирлери, алардын урпактары, аскер кызматкерлери жана шаар тургундары катышты. Жеңиш күнүн уюштуруу деңгээли эң чоң жакшы деңгээлде өтүп атат. Мына өзүңүздөр күбө болуп аткандай. Бүгүн элибиз суктануу менен, сыймыктануу менен бүгүнкү күндү майрамдап атабыз. Абдан жакшы маанай. Майрамдык маанай деп койсом да жаңылбайм. Ар дайым ден соолукта болон, согуш болбосун. Майрамдык салтанаттын алкагында улуу ата мекендик согуштун тарыхы, ардагерлердин өмүр баяндары жана согуштун жүрүшү тууралуу сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Шаардыктарга шаардык бийлик тарабынан аскердик ботко берилип, салтанаттуу бөлүк концерттик программа менен уланды. Бүгүнкү иш-чарада элдерибиз абдан кубанычтуу, абдан мындай сүйүнүп турган учурлары. Анткени биздин дивизиядагы ушу солдатский каша деп коет, ушу солдатский каша менен биздин элдерибизди мындай сыйлап, жакшы каалоо тилектерин айтышып, бүгүн Балыкчы шаарыбызда абдан жакшы майрам болуп атат десек болот. Бул күн эркиндикти сүйгөн элдин биримдигин, тарыхый эс тутумун жана мекенге болгон сүйүүсүн дагы бир жолу тастыктады.